Бул жылы бала бакча өз күнөсканасында өстүрүлгөн органикалык таза азык-түлүктөр менен камсыздалмакчы. Эч кандай химиялык заттарсыз жашылча жемиштер балдардын ден соолугуна көрүлгөн аракет. Өсүмдүктөр азырынча бул чакан жайда тамыр алып алса, баш көтөргөндөн кийин бакчанын атайын жер тилкесине отургузулат. Мына бул капуста үрөнү 10 күн мурун эле себилген. Басай капустасы аябай жакшы витамин деп ушуну предлагать этти бизге. Анан муну дагы аябай жакшы караш керек экен. Эртең менен гана сугарылат экен, анан кечинде сугарылат экен. Түштө сугарылбайт да, балада эле карайбыз да. Жалбырактар дагы чыккандан кийин азыр 4 жалбырак болуп турат. Дагы жалбырактар чыккандан кийин тышка өстүрөбүз да, муну тышка көчүрөбүз. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн үрөндүн сапатын жогорулатуу зарылчылыгы бар. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Корея өлкөсү менен сапаттуу үрөндөрдү жеткирүү боюнча макулдашуу жүргөн. Мындагы өсүмдүктөрдүн үрөндөрү да Кореядан алынып келинген. Ар бирине ар башкача кам көрүлөт. Бул боюнча долбоор адистери чарбакерлерге түшүндүрүп берип турат. Көпчүлүк учурда дыйкандар өстүрүү ыкмасын билбей эле өз билишинче иш жүргүзгөндүктөн түшүм ойдогудай болбой калат дейт алар. Биякта 5-6 түрлөр биринчи пияз айдаганбыз. Балдарга просто витаминизированный, чисто экологический продукт болгон үчүн биз койка дорбор менен чогуу иштешип атабыз да. Алар үрөнүн алып беришти бизге, биз айдап, анан балдарга витаминизированный тамак берели деп, ошон үчүн пияз биринчи айдаган, салатный листья, петрушка, савис. Ал эми бул кулпунайлар тосордо биринчи жолу өстүрүлүүдө. Кореядан алынып келинген сорт чүй аймагында жемиштүү түшүм берген. Мындан улам көл жергесинде көбөйтүү аракети да майнаптуу болоорун болжошкон. Бирок кулпунайлар четинен куурап, кайра өсүп кетерине күмөн жаралууда. Буга ар бир жердин өзгөчөлүгү, климаты себеп. Андан сырткары ушул топурак тосордун климаты, климаттык шарты бир аз катаалыраак экен. Ошондой эле сууга болгон талаптагы сууну мындай сугаруу мүмкүнчүлүгү дагы бир аз чектелүү болуп калды. Биз алып келгенде бул жер айдалды. Жер аябай кумдак экен. Анан көчөттөр тигилгенден кийин жакшы сугарылды, бирок ортодон 1-2 күн суу тарчы болгондуктан жалбырактары куурап калды. Эми азырынча ошо күтө турабыз. Өсүмдүк өнүмдүү болуш үчүн кошумча азык ашыктык кылбайт. Аларды ар кандай зыянкечтерден коргоп, иммунитетин жогорулатууга арналган каражаттар артыкчылыкка ээ. Биостимулятор болуп эсептелет. Дан эгиндеринде жана баардык жашылча өсүмдүктөрүндө мөмө жемиш бактардын баардык түрлөрүнө колдонула берет да. Ал эми бул препарат болсо, бул дагы эле ошо микробиологиялык козу карын триходермин препараты. Бул дүйнөлүк масштабта баардык мамлекеттерде колдонулат, күчтүү антагонист болуп эсептелет. Бул болсо тескерисинче ошол жанагы чирик, тамыр чирик, картошканын чирик ооруларына, баардык өсүмдүктөрдүн чирик ооруларына каршы антагонист колдонулат да. Белгилей кетсек, Койка Корея эл аралык агенттигинин органикалык айыл чарба боюнча саясатын колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу долбоору облуста 2023 жылга чейин иш алып барат. Органикалык айыл чарбасы менен алектенген фермерлердин дараметин жогорулатуу жана жагымдуу шарттарды түзүү негизги максат. Нурайым Бейшиналиева, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктары.